Men bari түшүнбөйм да, ушу жогорку окуу жайлар арендага берүү боюнча талашканынча. Эмне ошондой бизде бош жаткан мекемелер барбы? Эми бул кайталанган суроо болсо керек. Мисалы тик Ош мунун үлгүсүндө алар арендасы жок эле иштеп атышат го. Туратып эле. Ан ким талашты? Кимге арендага жетпей атты? Кайсы зданиялар ашча экен? Ушуну да мыйдам катары алып келип, мен ич түшүнө албай койдум да. Ушу окуу жайда бош жатат, ошолорду арендага берели да, анан бизде акчасы калды. Эми аренданын айынан окуу жай байыйт деген эми уят да бул. Элнур Акич, бул жерде бир эле аренда маселеси эмес. Бул жерде биз ошол мен бир гана аренда маселеси жөнүндө айттым. Бир эле аренда маселеси мага түшүнүксүз. Ушу бир айдан бери талкуулайбыз. Ким кызыктар ушу арендага? Анда эмне окуучулардын жарымын чыгарып коюп, жарымын арендага берип жүрүп, ошентип байытабыз университеттерди. Мен мисал кылдым бана Ош мунун университети арендага алабы? Арендага береби бир нерсе? Бербейт, акча сурабайт. Өздөрүнөн өздөрү өнүгүп кетти. Ошондой ыкма жокпу бизде башка вуздарда? Жооп берип коюңуз. Элнур Акич, туура айтасыз. Кээ бир вуздарда тескерисинче имарат жетишпейт. Алар башкалардан ижарага алганга мажбур болгон учурлар дагы бар. Бирок ушул беренени камтып кеткендеги негизги маселе биз вуздар менен кеңири талкуулаганбыз. Алар ушуну киргизип берсеңер дурус болмок, анткени арендага бергенде кээ бир учурда, көп эмес мындай учурлар. Кээ бир учурда арендага бергенде алардагы төлөм бюджетке кетип калат. Аны өздөрүнө жумшаганга мүмкүнчүлүк болбойт. Мен аны түшүндүм, ошол бюджетке кетирбей бизде калсын, биз ушунун эсебинен окуу базабызды, же болбосо окуучуларды, же болбосо студенттерди, же болбосо агайларды окутабыз, чокутабыз деген сөз да бул. Туурабы? Өзүбүздүн мен ошо бош калып калган здание деген түшүнбөйм да. Кече мага Оштудан кайрылуу келди. Ош технологический университет болгон 3 зданиясы бар экен. Жанында баягы эми булга суроо сизге эмес, жанында баягы илгерки госгеологиянын талкаланып иштебеген жери бар экен. Хотя бош жерге алып берсеңер де бизде факультет бар. А бизде азыр уксам, башка окуу жайларда ашыкчы имараттар бар экен. Аларды арендага бердирип эмне кылабыз? Эми бул келечекке ой. Азыр эми экинчи окууда менин сунушум жок эле. Анда алып салыш керек ал университеттерге пайдасы жок тиги зданиялардычы. Түшүнбөйм да шуну. Бюджетке чыгып аткан мурда. Демек өмүр бою арендада отурушкан экен да булар. Аренда берип, ошо арендадан бир нерсе табып, ичип. Мен түшүнүп атам, баардыгын түшүнөм мен. Просто ойлоп атам да, бул бир туура эмес көрүнүшпү дейм да. Ашыкча имараттарын арендага берүүнүн талашы ушу жогорку кеңеште жүрөт. Эми азыр биз кайтып ушу университеттерде акчасы калсын деп атабыз да, туурабы? Андан дагы майнап чыкпайт. Эми калды, ал акчаны ким көзөмөлдөйт? Өзүңүз айттыңыз, анчалык эле көп имарат эмес, анчалык эле чоң акча эмес. Буну чыгарып алдык да дагы мына азыр элге, коомчулукка чыгарып алдык. Эртең сөз чыгат, баягы имараты жетишпеген вуздар айтат, биздин имарат жетишпей атса, булар өздөрүнүн имаратын арендага берүүнү талашып жүрүшөт деген бир аз туура эмес көрүнүшпү дейм да. Рахмат. Элнур Акич, уруксат берсеңиз толуктап коеюн. Бул жерде эң негизги мотиви жогорку окуу жайлардын ашканалар боюнча. Ашканасын бүгүнкү аракеттеги мыйзамдык актыларга ылайык фуги аркылуу арендага беришет. Анан көп учурда алар арендага баа кымбат коюлуп калабы, столовойларда өздөрү иштете алышпайт. Азыр өзүңүз оңдоп кеттиңиз. Демек бул имарат окуу жайга тиешеси эми мындай жок десе болот да, бул ашканалар, Ашканаларды фуги тапшырып койсо өздөрүнө кетет, университет тапшырып койсо өздөрүнө кетет деген сөз да. Бирок ашканалардан башка жокпу? Учебный корпус дегендер бар. Аларды ижарага берип жүрүшпөйбү ушул закондун негизинде? Азыр мисалы үчүн кенен жүргөн жерде азыр булар болду биз ижарага берип укугун алдык деп кенен эки корпусту бир корпуска бириктирип экинчи корпустун берип коюшпайбы? Бул мыйзам ошондой жазылып атпайбы? А жерде ашкана дегенди сиз азыр оңдоп түзөдүңүз. Мен ынандым ага. Туура ашканалар ушундай талаш болот. Бирок ушул нерсе дагы кайталап коеюн. 3 корпус, 4 корпуста окугандарды кысып бир эки корпуска киргизип калганын ижарага берип салбайбызбы? Тем более Бишкекте ижараны билесиз кандай кымбат.
Эмзракич, 5 эле университет бар. Ошол университеттин өзүңүз айттыңыз. Медакадемияны да билесиз, алардын ижарага бере турган имараты жок. Ошбунуку жөнүндө болуп атса, КНУнуку жөнүндө болуп атабы? Улуттук университетте деле өздөрүнө имараттары бүгүн жетишерлик эле деңгээлде, бирок ижарага бергенге кызыктар эмес го дейм. Ишенели сизге. Рахмат. Ашканалар берилсин. Рахмат.